Oş şarının Oş elektrosuna kulak kagыш bolsun. Чынында эле мен деле түшүнбөй билбей турам, бирок видеолор менен чыгарып атат интернетте тарап. Мынау Өзбекстан менен Кыргызстандын чегарасында баягы Абу Сахинин ишканасына Кыргызстан тараптан тартылган электр энергиясы боюнча. Жана ошону баягы автор тартып аткан автор бул мыйзамсыз деп атат. Ошол эле учурда өзүбүздө свет жетпей, күндө свет өчүп ушундай болуп аткан убакыт ал чындык. Барыбыз эле мына Ош шаарында жашагандар билет. Күндө күн санап сааттап кээде эртеден кечке чейин светтер өчөт. Кээде маалымат жок, маалымат бербей туруп өчүрүп коет. Мындай билдирүү бербей элечи. Анан эми мына азыр өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул суу, свет деген бул аба менен сууда керек нерсе. Айрыкча мына бизнес менен алектенгендер үчүн азыр баары шаарыбыз мындай ишти алдыга жылдырайлы, иштейли, бизнес кылайлы деген жарандарыбыз аябай көп ишкерлерибиз. Алар ошол эле учурда светтин деле акчасын төлөйт, бюджетке деле акча чурушуп атат. Ошондой. Эми Ош электро эгерде бул видеону көрүп калган болсо, сөзсүз түрдө өзүнүн расмий баракчасынан маалымат берип коюшу керек деп ойлойм. Сиздер дагы эгерде ошондой ойлой турган болсоңуздар, лайктан басып, комментарийлер жазып, видеону бөлүшүп коюңуздар. Ош электронун жогун алайлы. Мынау мыйзамсыз Өзбекстан жакка бекем эмелерге Абу Сахи фирмасына мыйзамсыз свет өткөрүп берген жери. Мына Өзбекстан таможнясына артты. Мына биздики Кыргызстан таможнясы достуктагы таможняда. Ошо мыйзамсыз Өзбекстан жакка свет берилген. Ошо светтин эмесинде бизге свет жетишпейт, күнү келе светти өчүрө берет. Аларга начальниктерге кайрылсаң, элдерди эме кылып беришет экен. Мыйзамдуу андай ал жетишпеген узак айылдарга, ошолорго ошондой эме экен. Полный күнү келе авария болуп, биз жакта постоянно эле свет болбойт да. Мисалы үчүн жумасына бир жолу саат 9-дан 5-ке чейин өчүрөт. Күнүгө 2-3 жолу 3 саат, 2 сааттан свет өчүрөт. Телефонубузга сообщение келет. Западный рейсте перегруз деп туруп. Ал перегруз болсо элге свет жетишпесе, неге бул нелегальный кылып начальниктер ошо сатат. Мурдакы Ош электронун директору азыр иштен кетти деп атышат. Ремонтный бригадалар ошентип атат.